Сиз туура суроо бердиңиз. Саясатта жүргөндө кара пиар өтө көп болот экен. Депутаттардын күнү эмнеден башталат? Эртемен келет, кандай иштерди карат? Мен эртең менен эрте туруп багымдат намазынан кийин чуркаганды жакшы көрөм. Ошол эле депутаттарды эмне себептен айтып атайсыз деген? Эми биз ала куштун атынан айтпасак маселе чечилбейт да. Ушул күнгө чейин канча мыйзамдын автору боло алдыңыз? Жакында эле көрдүңүз, менин баягы кыргыз чиновниктери иштен чыккандан кийин пивоханаларга барганды мода кылбай, иштен чыккандан кийин спорт залдарга чуркаганды, барганды мода кылсын деген кайрылуу менен чыкты. Каналыбыздын жалпы көрүүчүлөрүнө салам жолдойбуз. Бүгүн бизде эл өкүлдөрү менен эркин маек берүүсү, ал эми берүүнү алып барган мен Айдай Аманторова. Өзүңүздөр көргөндөй учурда биз жогорку кеңеште турабыз. Ал эми менин бүгүнкү маектешим ким деп турсаңыздар, анда алдыда биргеликте таанышалы. Маек берүүгө макулдугуңузду бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анан менин эң баштапкы суроом депутаттык ишиңиз, ишмердүүлүгүңүз кандай болуп атат? Деги эле сиз күткөндөйбү баардык нерсе? Чоң рахмат. Биринчиден ушул жогорку кеңеште депутат катары биз өзүбүздүн убакыт бүткөнгө чейин кандай иштейбиз деген маселе. Биз ар бир күнүбүздү, ар бир аптаны эффективдүү жана элибизге пайдалуу өткөргөнгө жан үйрөшүбүз керек. Депутаттык бул эл тарабынан бизге берилген аманат. Ошол аманатка кыянат кылбастан ар бир күндү пайдалуу мыйзам жазганга, пайдалуу маселелерди көтөрүп, бийликке элдин үнүн жеткиргенге биз милдеттүүбүз. Анан негизи эле кичинемде ушул элдин үнүн угушсам, парламентке барсам, саясатка аралашсам, элдин жүгүн көтөрсөм деген көкүрөктөгү сезимдерим азыркы учурда ишке ашып кызмат кылып жатам. Анан ушул күнгө чейин канча мыйзамдын автору боло алдыңыз? Бүгүнкү күндө 6 мыйзамдын авторумун жана бир нече мыйзамдарга соавтор болуп чогуу жаздык. Анын ичинде спорт, дене тарбия мыйзамы, куралдуу күчтөр боюнча, мына кечээ Баткен окуясы боюнча, андан сырткары билим берүү боюнча мыйзамдардын автору болдум. Анан буга чейин негизи көп эле угабыз го, эл үчүн кызмат кылыш керек, элибизди ишенип шайлаган депчи. Анан сиз жеке өзүңүз эл үчүн буга чейин эмне иштерди аткардыңыз? 6-созутта бизде түндүк түштүк альтернативдик жол деген бар. Ошол жердеги мындай малынып калган, ошол жерге батып калган коррупциялык иштерди көтөрүп чыгып, жана ошол түндүк түштүк жолунун асфальтирование болушуна чоң салым коштум. Андан сырткары мына бизде безопасный город деп келип, знактар коюлбай эле айдоочуларды тоноп аткан фактылар боюнча күрөш, ошонун жыйынтыгына чыгарып, комиссия түзүлүп, аларды тартипке салууга жетиштик. Эл үчүн ар бир кылып жаткан иштерде ошол сөзсүз бир мектептин салышына себепчи болуп, жолдун курулушуна, спорт залдын же балдар бакчаларынын курулушуна бюджеттен бөлдүрүп, финансы министрлиги менен, өкмөт менен иш алып барып туруп, ошолорду мындай далилдеп, факты менен көрсөтүп алып чыгып берүү бул эл өкүлүнүн негизги милдети деп эсептейм. Андан сырткары 5 жылда бир барып шайлоочуларынан кабар албаган эл өкүлдөрү бул өкүнүчтүү. Биз ар апта сайын аягында, айдын аягында сөзсүз барып, өзүбүздүн округдун шайлоочуларынын үнүн угуп, андан сырткары келген каттар менен дагы тыгыз иштешебиз. Буга чейин сиз спорт жаатында дагы бир нече ийгиликтерге жетишип келгенсиз, башкы машыктыруучу болуп эмгектенип келгенсиз. Анан ошол боюнча дагы кеп кылып сүйлөшөлү. Мен өмүрүмдүн көпчүлүк бөлүгү ушу кыргыз спортуна арналып, спорт менен жашап келем. Жаштайымдан спорт менен машыктым. Бокс боюнча Кыргызстандын спорт чебери, спорттун отличники, дене тарбия спорттун наамын алдым.
Анан көп жыл машыктыруучу болуп эмгектендим. Биздин мен тарбиялаган балдар Кыргызстандын, Азиянын, дүйнөнүн чемпионаттарында чоң ийгиликтер жаратты. Машыктыруучу катары кыргыз спортундагы көйгөйлөрдү абдан мындай терең, жакындан сезем да, аларды башымдан өткөрдүм. Ошол себептен кыргыз спорту бүгүн кандай өнүгүш керек? Кыргыз спортунун жалпы профессионалдык спорттон сырткары массалык спорт кандай өнүгүү керек? Бул боюнча жакшы сунуштар менен, протоколдук тапшырмалар менен иштеп атам. Жакында эле көрдүңүз, менин баягы кыргыз чиновниктери иштен чыккандан кийин пивоханаларга барганды мода кылбай, иштен чыккандан кийин спорт залдарга чуркаганды, барганды мода кылсын деген кайрылуу менен чыктым. Агай, анан спортто, саясатта бир катар ийгиликтерге жетиштиңиз. Булардын себеби кимдин колдоосунан улам деп ойлойсуз? Биринчиден жараткандын колдоосу, анан ата эне ыраазы болбосо биз эч нерсеге жете албайбыз. Ошон үчүн кандай гана ийгиликтин артында ата энелер турат, жакшы адамдар турат. Биз ким болбойлу? Катарда журналист, депутат, президент, жөнөкөй дыйкан, ата эненин ыраазычылыгы болсо, биз жашоодо ийгилик жаратабыз жана ийгиликке жетебиз. Анан сиз негизи трибунада көбүрөөк коррупционерлер, ошол эле мисалы жемкорлор деп мындай атап каласыз да. Бирок ошо коррупцияга өзүңүз күбө болуп жүрөсүзбү? Мисалы ошол эле депутаттарды эмне себептен айтып атайсыз деген? Эми сөзсүз түрдө мен кесиптештеримдин атын айтпасам дагы, ошол жерде мисал келтирип кеткен учурлар болот. Эми биз ала куштун атынан айтпасак маселе чечилбейт да. Анан баардыгыбыз бири-бирибизди аяп жүрө берсек, сен мага тийбе, мен сага тийбейм, атыбыздан атабасак анда кандай болот? Эгер бул саясатта таза боло албасаң, орундуу мектептин курулушуна себепчи болуп сунуштап чыктым. Андан сырткары $1 миллион азыр поликлиника салуу боюнча инвесторлор менен сүйлөшүп, шаардык мэрия жерин чечип берди. Бишкек шаарында Свердлов округунда быйыл менин демилгем менен, себепчилигим менен 4 чоң социалдык объект курулат. Бул мектеп, поликлиника, 2 футболдук спорт зал жана бир чоң балдар бакчасынын капиталдык ремонттун өткөрүү боюнча демилгелегем. Андан сырткары газдаштыруу маселесинде, жол куруу маселесинде тынымсыз иштер болуп атат. Бул менин ушул округума кылган эмгегим жана отчетум десем болот да. Жалпы алып караганда, жалпы Кыргызстан боюнча ар түрдүү тармакта берилген протоколдук тапшырмалар жана запросторум көп болду деп эсептесем болот. Анан социалдык тармактарда карасак, көбүнчө сиздин көтөргөн баягы маселелериңизден улам дерский депутат деп аташат экен. Эми бизди мен айтып атпаймынбы, өмүрүм көпчүлүк бөлүгү спорт менен өттү, анын ичинде бокс менен. Бокс бизге ушундай бир катуулукту, эрктүүлүктү, менеткечтикти үйрөткөн өнөр. Анан бокс менен машыккандан кийин көп учурда ушундай катуулук бир ушул атаандашты нокаутка сокконго, атаандашты жеңип колун көтөрүлгөнгө бир адам баласында ушул боксчуда калыптанып калган бул мүнөз болот да. Анан бул парламентте ушул берген маселелериңе, суроолоруңа канаттана тургандай жооп бербесе, түз жооп бербей айландырып кетсе, карап көрөйүн, кийин тактайын деп, эмне үчүн анда бизге келип атышат? Эгер жооп бере албаса, маалыматы жок болсо деген максатта бир катуу талаптарды койгон үчүн ушундай кайманат коюп коюшкан. Бул эми социалдык тармактагы отурган комментарийлерден келген кайманат деп эсептейм. Анан көпчүлүгүнө эле кызык болсо керек, мисалы депутаттардын күнү эмнеден башталат? Эртемен келет, кандай иштерди аткарат? Көп депутаттар кандай баштайт билбейм, бирок мен эртең менен эрте туруп багымдат намазынан кийин чуркаганды жакшы көрөм. Чуркагандан кийин эртерээк
көбүнчө ушу өзүм байкап атам, эң эрте келгендердин бири мен экенмин. Эгер жумуш 10-до 9-до башталса, мен дайым 8-де келип калат экенмин. Келип даярданып, анан кийин жумуш башталат. Биз эми көбүнчө жогорку кеңеште комитеттер болот, биринчи, экинчи күнү, 3-4 күнү сессияларыбыз бар, 5-чи күнү фракция. Мына саясат багытында жүргөндө айтып калышат да, бул тосулар, кара пиар дейбизби, көп болот депчи. Сиз тарапка кандай мындай көтөргөн маселе? Сиз туура суроо бердиңиз. Саясатта жүргөндө кара пиар өтө көп болот экен. Бирок бир маселе, биз анын баарына чыдашыбыз керек экен. Эгер адам баласы бир ордунда турса, ага эч ким көңүл бөлбөйт. Кандайдыр бир маселени көтөрүп чыгып, мисалы мына бүгүнкү күндө гейлерди абдан көп бизге таңгуулап атышат. Бүгүнкү күндө бизге ар түрдүү улуттун баалуулуктарына соккура турган бир программаларды алып келип атышат. Жаш өспүрүмдөргө билим берүү багытында алып келип атат. Буларга биз каршы турууда ошолордун эле кара пиарларынын соккуларына кабылып жатабыз. Бирок биз улут үчүн, мамлекет үчүн, эртеңки жаштар үчүн баардыгын көтөргөнгө жүрөгүбүз ооруса дагы турганга милдеттүүбүз. Каралуу, кара пиар деген бул баары боло берет экен, аны токтото албайт экенбиз да. Анан эми өзүңүз негизи жалгыз калганда ойлоносуз да. Ошондо сиз эмнеден коркосуз негизи? Эми жалгыз калганда ар бир адамдын бул жашоосу бүтүп бара турган жери болот. Ошол бара турган жергенде андан арагы кандай болот экен деп көп ойлонобуз. Себеби дегенде канча залкарлар, канча жол башчылар, канча дүйнөнү дүңгүрөткөн жетекчилер да дүйнөдөн өткөн. Чыңгыз Айтматов да өттү дегендей. Ошон үчүн биз канча күчтүү, билимдүү, байлыктуу болгонубуз менен бир күн коштошо турган күн келет. Алымдар айтат го, бүгүн сен жип минип жүрсөң, эртең таякча минип кетесиң депчи. Бүгүн сен кымбат баалуу кийимдерди кийип жүрсөң, эртең ак кепинге оролуп кетесиң деп. Ушул нерсени биз көп ойлонушубуз керек экен. Журналистпи, депутатпы, президентпи, жөнөкөй кетменчиби, бул чындык экен, bundan качып ар нерсени айтууга мүмкүн эмес. Мына эми 7-чакырылыш туура 3 жылдан кийин мөөнөтү бүтөт. Ошондон соң сиз кайрадан шайлоого келет белеңиз? Өзү негизи саясатчы адам 3 жылдан кийинки максатын эмес, 3 сааттан кийинкисин да айтпайт экен да. Себеби анык ар дайым күтүлбөгөн нерселер болуп калышы мүмкүн экен. Жеке үй бүлөңүздө кандай жолдошсуз, кандай атасыз? Эми эң чоң маселе үй бүлөдө пайгамбарыбыз алейхисалам да айткан, силердин эң жакшыңар үй бүлөгө жакшы мамиле кылгандар депчи. Биз үй бүлөбүзгө жакшы мамиле кылбасак, анан эл журтка кантип жакшы мамиле кылабыз? Ошон үчүн сүйүктүү жарга, балага, кызга боор берүү, аларды сүйүү, аларды коргоо бул негизги милдетибиз деп эсептейм. Себеби үй бүлө эң ыйык нерсе да. Ал эми биз эң негизги жакшылыкты үй бүлөдөн башташыбыз керек. Жылдан кийин башка Кытайга, башкага сиңип кетпейбизби деген нерсени биз кылымдар боюп сакталып келген кыргыз эмне менен сакталабыз? Кыргыздын баалуу салттары бар да, үй бүлөдө сактала турган. Ошол колуң жууп тамакка отур, тамактан кийин таалимдерди өтүү, улуулар келсе туруу, ыйбалык көрсөтүү, нарыктарды сактоо менен биз улут катары сакталабыз. Канчалаган дүйнөдө улуттар жок болуп кеткен жана жок болуп кетүү коркунучунда турат да. Ошон үчүн кыргыз жок болбош үчүн сөзсүз түрдө биз кыргыздын баалуу салттарын сактанууну ар бир үйдөн башташыбыз керек да. Биз кыргыздын кыздары кандай болуш керек? Кыргыздын балдары, кыргыз балдары ата энеге кандай укуктары бар жана милдеттери бар. Ошону дагы биз ар дайым кулагына сиңдирип үйрөтүп турушубуз керек. Ошолорду биз карманабыз. Себеби дегенде кыргыз улут катары тилин сактаса, динин сактаса, салтын сактаса, өзүнүн наркын сактаса, анан кийин баалуу болот. Эми кыргыз эч качан туруп алып туруп тиктоктон бир кыз менен бир бала сен кийимиңди чеч, башыңа кийип ал деп эч качан бири-бирине насаат айткан эмес. Бул кыргыздын салтында жок.
эч качан көкүрөгүнө шайтандын татуировкасын тартып алып туруп ырдаган эмес. Манас айткан, Насаат айткан, бирок андай деңгээлге түшкөн эмес да. Эртең сиз каалабайсыз да, Кыргызстандын ичинде 10 жылдан кийин бүт бардыгы күжүмпүдөй чачын коюп, татуировка кыйып алып көчөгө чыкканды каалабайсыз да. Сиздин деле балаңыз ак калпак кийген, кызыңыз ак жоолук салынган, сонун болуп жетилишин каалайсыз. Ошол себептен биз бул баалуулуктарга кармашышыбыз керек деп ойлойм. Эгерде сиз менин ордумда болгонуңузда өзүңүзгө кандай суроо узатмак элеңиз? Мен сиздин ордуңуз болгондо өзүмө мындай дейт элем. Бүгүнкү күндө парламент жайкы эс алууга чыгып атасыздар, эми эмне кыласыздар деп суроо узатмакмын. Кимиң Дубайга барасың, кимиң Анталияга, кимиң Ысык-көлгө, кимиң тоого чыгасың деп. Мен айткым келет да, Кыргыз парламенти бүгүн Кыргыздын бермети болгон Ысык-көлүн тазалыгын, арулугун, ошол эле учурда Ысык-көлдүн баалуулуктарын биз дүйнөгө чагылдырып, туристтерди тартышыбыз керек. Жана ошол июль-август ичинде бизде өтө көп мүмкүнчүлүк бар. Ар бир шайлоочубуздун, ар бир элдердин көйгөйүн жанынан билип, жазып, угуп, жана жолугушуп келгенге мүмкүнчүлүктөр бар да. Ошол. Анан спорт багытында да кеп кылалы. Алдыда ошол именно спорт жаатында кандай? Быйыл Кытайда Азия оюндары өтөт. Азия оюндары деген бул Олимпиаданын иниси. Олимпиада кийинки жылы Францияда, Парижде болот. Олимпиадага 200 мамлекеттен ашык мамлекет, бүт дүйнө континент, бүт дүйнө жер планетасы келип катышат. Мына ошол жерде Кыргыздын туусу көтөрүлүп, гимн ойнолуш үчүн биз азиатский игрде быйыл лицензияларды алып калышыбыз керек. Мына бир мамлекет 100 лицензия утат, бири 150, 200. Биз ар 4 жылда биз 20-21 тегерегинде лицензия утабыз. Ошол себептен лицензияны көп утушту ниет кылат элем. Жана Кыргызстандын өкмөтү, министрлер кабинети, финансы министрлиги, маданият министрлиги Кыргыздын таланттуу сборныйдагы спортчуларына өтө жогорку деңгээлде көңүл буруш керек да. Жоламан дейбизби, Ак жол дейбизби, Айсулуу дейбизби, Мээрим дейбизби? Булар биздин берметтерибиз. Булар биздин баатырларыбыз, Кыз Сайкал манастарыбыз. Качан биз буларды даңктасак, буларга мамлекеттик деңгээлде көңүл бурсак, анан кийин алар биздин даңкыбызды чыгарат да. Бул өтө чоң баалуу нерсе. Мына президентибиз ар бир чемпион болгондо өзү телефондо байланыштырып куттуктап атат, туурабы? Социалдык тармактардан куттуктап атат, кабыл алып атат. Бул билинбеген менен ошол жеке боецке, күрөшчүгө, балбанга өтө чоң дух берет. Ал алдынан ажыдан чыкса да көтөрүп чапканга даяр болуп кала тургандай чоң дух берет. Себеби мамлекеттин башчысы өзү жеке куттуктаганды уюлдук телефон. Бул баалуу нерсе да. Чоң рахмат Шалибек мырза, биз менен келип маанилүү маек куруп бергениңиз үчүн. Анан эл өкүлү менен эркин маек берүүбүздүн кийинки коногу дагы эл өкүлү болот. Анан жеке сизден кийинки коногубузга кандай суроо бермек элеңиз? Бир суроо калтыра кетсеңиз. Кийинки суроом, кийинки эл өкүлүнө ошол биздин өзүбүздүн депутаттык мөөнөтүбүз бүткөнгө чейин эң негизги кандай иштерди кылсак туура болот деп ойлойсуз? Ушул мөөнөтүбүз бүткөнгө чейин эң негизги кайсыл иштерди кылсак туура болот деп ойлойсуз деген суроо бергим келет. Себеби биз кандайдыр бир реформа, мыйзам жасап коюп кетишибиз керек да.